Assalamu алейкум, жалпы достор, кандайсыздар? Рамазан айыңыздар кут болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ифтарга бул тамакты дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ооз ачканда жеңил жана тоюмдуу, өзгөчө даамдуу тамактардын бири. Жана ошондой эле жалкоолордун тамагы десем дагы болот. Оп-оңой жана жөп жөнөкөй үйдөгү бар азыктардан жасала турган өзгөчө гуляш. Анда эмесе кеттик, жасалуу эрежелери менен тааныштырам. Шартыңыздарга карап эт саласыздар. Эт сулп эт болгону жакшы. Кууруганда эттин суусу өзүнөн бөлүнүп чыгат. Ошол суусу тартылып, эт куурула баштаган убакта пиязды салабыз. Пияздын артынан эле сабизди салып алабыз. Сабизди теркадан чыгарып аласыздар дал ушундай кылып. Андан соң 2 чоң кашыкта томат саласыздар, жакшылап аралаштырып аласыздар. Татымына жараша туз, кара мурч, кызыл мурч саласыздар. Керегинче сууну куясыздар дагы, 2 дана лавровый лист салып коесуздар. Акырын отто кайнатып бышырып аласыздар. Жарым сааттан 40 мүнөткө чейин акырын отто кайнатсаңыздар өтө даамдуу тамак болот. Андан соң кәрчкени сууга бышырып алабыз. Даяр болгон картошкага беловодский майдын жарымысын салып коесуздар. Эрип ысыкта өзү даяр боло берет. Татымына жараша туз жана кара мурч, керегинче сүттү куюп жакшылап эзип аласыздар. Канчалык деңгээлде суюк пюре керек, ошого жараша сүт куюп аласыздар. 3 кашык un, 2 тиш чеснок жана муздак суу жакшылап бир калыпка келгенге чейин аралаштырып аласыздар дагы. Бул суюктукту даяр болуп жаткан подливага куюп аласыздар. Жакшылап аралаштырасыздар. Бир кайнагандан кийин биздин подливабыз даяр болот. Мына ушул унду куйгандан кийин коюу болуп, дал видеодо сиздер көргөндөй өзгөчө сонун подлива болуп бышат. Көрүп турганыңыздардай этибиз аябай жумшак, сонун болуп даярдалды. Андан кийин өзүңүздөргө жаккан күрүч болобу, гречка болобу, жумуртка болобу, котлета болобу даярдап туруп, каалагандай кылып кооздоп берсеңиздер болот. Пюребиз даяр, гречканы айдатка заказ менен бышырды. Гречка жейм беле, гречка жейм деп ушинтип атып даярдатты. Мен жанына гречка жана даярдалган картошка подливасын куюп, бүгүнкү гуляшты даяр кылып ифтарга сундум. Эгерде сиздерге дагы жаккан болсо, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр жана лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар.